Рахмат, урматтуу Дастанбек Артысбекович. Саламатсыздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу премьер-министр. Бүгүн биз эң маанилүү эки мыйзам долбоорун карап атабыз, Мухаммедкадыр Дүйшөкевич. Бул мыйзам долбоору экөөнү тең сиздин өкмөт башчы болуп келгендеги өзүңүзгө тиешелүү мыйзамда. Бул боюнча эртең ысык суугуна сиз өзүңүз күйөсүз. Мурунку эч кандай жетекчи аралашпаган. Мына терең маалымат жасадыңыз. Сиз 2 жылдан бери премьер-министр катары өкмөттүн иштин өздөштүрүп алганыңыздын түшүнгөнүңүздүн белгиси да. Биз тереңин андык. Бул кагаз жүзүндө сиздин докладыңыз. Бирок иш жүзүндө, реалдуу чындыкта министерстволор сиз айткандай жана реформаларды алдыга жылдыруу боюнча иштеп аракети барбы? Бул күмөн жаратууда бүгүн. Өзүңүз айттыңыз, бажы тармагына кирген мамлекеттердин ичинен экинчи орунда Армениядан кийинки 6,1 ички дүң продукция көтөрүлдү. Өсүш. Бул кайсы негизги каражаттарын атаңчы, эмненин эсебинен биз ошондой экинчи орунга көрсөттүңүздөр? Же жанагындай эле формалдуу статистиканын түрүбү? Экономист айтып берсинчи. Бул саат берсеңиз. Макул. Эми урматтуу Курманкул Токторалиевич, бул бир чети статистика. Бул статистикадан биз кете албайбыз. Биз ошо Армениядан кийинки экинчи орунда биздин экономикабыздын өсүшү каралып атат. Бул негизи стабилдүүлүк. Азыркы күндө факты менен бир-эки мисал. Бизде экономиканын мисалы өнөр жайдын өсүшү, ошонун ичинде ген байлыктарды өндүрүүнүн чоң проценти болуп атат. Ошонун эсебинен анан бизде кызмат көрсөтүү тармагы, анан курулуш тармагы өсүүсүн көрсөтүп атат. Ошонун эсебинен ушундай прогноздор болуп атат. Экинчи суроо, Мухаммедкадыр Дүйшөкевич. Сиз коррупция боюнча кечээ да айттыңыз, биздин кесиптештер айтты. Мына курулуш тармагы, жол куруу жана башка 40%га чейин пара алууга кеткенин, мектеп курулуштары жана 30%га чейин тендердин эсебинен желип кеткенин. Муну сиз билем дедиңиз, бирок эмне үчүн чара көрбөй атасыз? Бүгүн коррупциялык ушуга байланыштуу бир иш козголдубу? Жыйынтыгын бердиби? Эми коррупция боюнча күрөшүп атканыбызды көрүп атасыздар. Тиги жетекчилер кармалып атат. Өзүңүз билесиз, Минтранстан болду, экология токой чарбасынан болду. Жалпы ушундай күрөш жүрүп атат. Бирок жанагы айтып аткан системный проблема бар да. Жол куруу тармагындагы тендерлер, капиталдык салымдарды, объектилерди куруудагы тендерлер. Булардын баарын эми азыр мына 19-жылы жетекчилерди аракет кылышты. Бирок мындай эл сезерлик натыйжа алып келелек. 20-жылды ушул тендерлерди да ачык айкын процедураларын алып келгенге биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Сиз болгон күчтү бүгүн жумшап результат көрсөтүшүңүз керек. Карапайым адамдан баштап мына депутатка чейин биз билебиз. Бардык эл билет. Ошол жерде бир нече кызмат адамдарынын мыйзамсыз кредиттерди ыйгарып алынды. Буга көңүл бурушуңуз керек. Экинчиден сиз айттыңыз, 1000ден ашык токтом кабыл алдык, 40тан ашык экономика байланыш жогорку кеңеш мыйзам кабыл алды деп. Бирок ушул мыйзамдардын аткарылышы кандай болуп атат? Эмне үчүн сиздер кредиттер боюнча жана эл аралык макулдашууларга эсеп палатасынын корутуусу жок келесиздер? Бул чоң мыйзам бузуучулук, эртең тести кайталашы мүмкүн. Эмне себеп буга? Процедурада өзү баягы бюджеттин аткарылышы боюнча гана эсептөө палатасы өзүнүн корутундусун актысын берет. Жанагы макулдашуу процессинде эсептөө палатасында корутундусу керек деген андай жободо жок да. Мухаммедкадыр Дүйшөкевич, мыйзамда бюджет боюнча бар, ратификация маселесинде андай эсептөө палатасынын корутундусу керек деген жок. Бул мен ойлойм жыйналыштан сизге айтат, артыңызда өкүлүңүз. Бул маселе көтөрүлүп атат, көңүл буруп коюңуз. Экинчи негизги маселе. Кумтөр боюнча келишимди 2 жыл болду алып келелексиз. Энергетика министрлигин түзөм дедиңиз, буну жасай элексиз. Эмнеге? Кумтөр алтындын анты бар. Бул эртеби кечпи чыгат да, качан алып келесиз, айтыңызчы. Кумтөр маселеси боюнча маалымат тап келип бергенге дайынмын. Ар кандай иш сапарлар болду, иш чаралар болду, мен келе албай аттым. Кожобек Жайчыбекович дагы сүйлөшүп айтканбыз. Мен ойлойм декабрда алып келип сиздерге бир баяндама берейин, баарын түшүндүрүп айтып берейин.
Уақыттың аздығы қалды. Эми сизге конкреттүү суроо. Мына өзүңүздүн жардамыңыз менен эл ыраазы. Көлдүк айыл өкмөтүндө Коңкошуп мектебин 2 жыл мурун өзүңүз аппараттан адам жөнөтүп, жана ЧСК байланыштуу. Быйыл 5 миллион доллар бөлдүңүз. Бирок быйылкы жылга үйлөрдү окуп атат. Эмди жылы сентябрга бүтөбү өзүңүз сөз бердиңиз бир стенограмма үчүн айтып койсоңуз. Мен эми ал авариялык мектепти өзүңүз дагы айтып, кайра маселени көтөрүп атып, адистерди жиберип, анан жакында барып, жана капсуласын салып келдик да, ошону айтып атасыз да. Капсуласын салып келдик. Авариялык мектеп боюнча мен жана да баяндамамды, оюмду айттым. Сөзсүз бүтүш керек ал. 2020 жылдын 1-сентябрында ошо жанагы тизмеде кабыл алынып, капиталдык салымдар тизмесине киргендерди 1-сентябрда балдарды окууга киргизебиз. Анын катарында сиз да көтөрүп аткан мектеп бар. Рахмат. Рахмат сизге.